бүгүн не салат экен? Бүгүн пияз да турабайт экен, достор. Бүгүн пияз турабайт экен. Котуңуз кайка шашып атасыз? Эмнеге турмушка чейинки окуяларды сүйлөшөлү? 15 минутта таанышып эле анан кийин ала качып кеткен. Ай, жейти кайна жеңизден кантип тирүү чыктыңыз? Талашып дагы аял киши болбой эле эме кылабыз да. Зут кою төшөп кособуз да. Жолдошумду мен негизи эле жолдошум көп аяйм да. Себеби эркек киши монтип аябай түшүп ойлонот калганда. Ошол такси байкени мындай тааныбай калыптырмын ошол эмеде. Мен аябай ушул эме аркылуу да ыраазычылыгымды билдиргим келет да. Аягында жолдошум айтты, мен уже ыйлай берип көзүм көрбөй калды деп, анан кой деп мен өзүмдү ошондо сездим да. Кой мен күчтүүмүн да баары бир кой ыйлабашы депти анан. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердигулова. Биз азыр Ак Өргө конушундабыз. Маралдын үйүнө конокко келдик. Өзүңүздөр билгендей, дал ушул жылы биздин ажообуз Садыр Жапаров аябагандай сонун үй салып берген. Маралдын үй бүлөсүндө азыркы учурда Маралдын жашоосу кандай, эмне кылып жатышат, биздин катталуучуларыбыз аябай кызыктар болушкан. Командабыз менен Марал айымдын үйүнө келдик. Бүгүн абдан кызыктуу материал болот. Биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Марал айым, сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Конушуңуздар кут болсун. Бул гүл сизге. Айымдын маанайын гүл ачат дегенде, ошол сизге атайын гүл ала келдим. Маанайыңыз бир аз да болсо көтөрүлсүн деп. Жакшы жүрөсүзбү? Баарыңыздарга кутман күн, кандайсыздар? Аты жөнүм Назира Бердигулова, биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Баарыңыздарды көргөнгө абдан кубанычтамын. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Комментарий бөлүмүнө өзүңүздөрдүн жакшы ой пикирлериңиздерди бөлүшүп кетиңиздер. Баса алтындарым, көп жерден интервью алып жаткан учурларда, инсан менен баарлашып жаткан учурда кандайдыр бир сөздөр сиздерге жагымсыз болуп жаткан экен. Көп бир жакшы комментарий келет, жаман да комментарий келет. Бир нерсени түшүнүңүздөр, эгер сиздерге биздин каналыбыз жакпай жаткан болсоңуздар, аны отписка болуп кеттиңиздер. Бир келген өмүргө бири-бирибизге жакшы сөздөр жазып, биз бул жашоодо жакшы өмүр сүрүшүбүз керек. Убакыт өтүп баратат дейбиз, бирок убакыт эмес, өзүбүз өтүп баратабыз. Ак Өргө конушуна бүгүн конокко келдим. Замандаштар, бүгүн деген бизде Шаболотова Марал айымдын үйүндө коноктобуз. Марал айымды биз социалдык тармактарда аябагандай жакшы таанып калдык. Соц тармактардын жылдызы деп айтсам жаңылышпаймын. Көптөн бери көрүнбөй калды экрандардан. Чыгармачылыкта инсандар жок болуп кетсе, каякта жүрөсүз, жаңыр жазып атасызбы, клип тартатабызбы деп сурап каласыз. Ал эми Марал эмне үчүн жок болуп кетти? Азыркы учурдагы абалы кандай, үйгө кирип алыштыбы? Тег эле ушул Маралдын өмүр баянын мен сиздерге бейнесин ачып берүүгө аракет жасаймын. Келиңиздер, чогуу даамдуу тамак жасап, маегибизди баштайлы. Кандай Салтыным? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Менин дам программага келген инсандар сөзсүз түрдө тамак жасашат. Анан сиз дагы негизи мен жөн эле чай ичип кетейин деп эле келдим. Анан келсем, чогуу тамак жасайбыз деп калдыңыз. Эми чогуу тамак жасайлы. Ал үчүн бизге эмнелер керек? Чогуу тамак жасайлык деп мен атайын курган картошканы эт менен. Жакшы кылып бир курган картошка кылып бергенде сиздерге. Курган картошкага эт, узун эти, картошка, пияз, башка эч нерсенин кереги жок. Ушул эле азыктар менен тамак жасайсыз. Аз эле анан даамдуу дегенде. Бат жасалат анын үстүнө. Марал айым, биздин бүгүнкү маегибиз сиздин бейнеңиз ачып берүү туурасында. Кенен, жакшы маанайда тартынбаңыз. Ошол анткени биз сизди бир гана ошол жанагы алсыз, ыйлаган бир айымда көргөнбүз. А мен билем, ошол ыйлаган Маралдын аркасында бир чоң күч бар. Аябагандай. Жашоодо кандай, 4 баланы жашоодо кантип таптыңыз, деги эле Бишкекке кантип келдиңиздер, билимиңиз, азыркы абалыңыз тууралуу абдан билгим келет. Келиңиз анда баштайлы. Мен сизге бир аз жардам берейин, же өзүңүз жасайсызбы? Өзүм эле жасай берейин. Аганы бүгүн не салат экен? Бүгүн пияз да турабайт экен, достор. Бүгүн пияз турабайт экен. Көбүнчө конокторум пияз туратып, мен ыйлатат да. Жакшы. Марал айым, алгачкы эле менин суроом, кайсыл жактын кызы болосуз?
Мен Нарын областынан караштуу Жумгал районунун Туулса айылынын тургуну болгом. Өзүм ошол жакта туулуп өскөн. Окууну да ушул жакта окуп бүткөн. Андан кийин Жумгал районунун эле Байзак айылына турмушка чыккам. Котуңуз кайка шашып атасыз? Эмнеге турмушка чейинки окуяларды сүйлөшөлү. Анан мектепте окуганда кандай сабактарга көбүнчө маани берет элеңиз? Кайсы сабактар жагат эле сизге? Негизи школда окуп жүргөндө мен ошо эмени бүтсөм, окууну бүтсөм, журналист болом деп ойлочумун. Журналист болом деп өзүм кыялданчумун, бирок өзүмдүн мамам, чоң апам, тайнем баардыгы баягы чебер, уус чебер болушкан. Ошон үчүн ошол эмени аркалап окууну бүткөндөн кийин эле мен училищада окудум. Швеяны ошо тиккенди, бычканды баардыгын окуп, ошол жакта окуп бүткөм да. Окуп бүтүп эле андан кийин алгач кетти, ошентип. Алгач кетти. Анан Алгач кетти, кудалашып, андан кийин сиз турмуш жолуна калдыңыз, калдым. Окууну бүткөндөн кийин Борборго келүүгө аракет жасадыңызбы? Борбордо элеңиз? Ооба, шаарга келип, бияктан окудум, Канттан окудум. Канттан окуп, андан кийин уже практикада уже иштеп баштагам. Иштеп баштаганда анан турмушка ошо шашылыш түрдө эле, кудалап эле, бат-бат эле күйөөгө берип коюшту. Байкен таанычыңыз беленби? Жок, тааныш эмесмин. Жолдошум экөөбүз ошол эле күнү таанышканбыз. Таанышып эле бир 15 минутта сүйлөштүк деп коеюнчу, эмени көбүрөөк кылып. 15 минутта таанышып эле анан кийин алгач кеткен. Биздики мындай болгондо, кыздар ала качканда багы аябай ыйлап, Отурбайм деп чырса болот. Отурбагандан да ошо мени каякка алып баратасыңар эмне дейт го. Эмне кылган атасыңар мени дейт. Андай менде андай чувство болуптур, мен мындай конокко өлүп көрүптүрмү дегендей күйөөгө ала чыкканда андай болгон эмес менде. Билбейм, андай сезим болгон эмес да. Балам эле кетип баратам. Бир аз ыйладым, мен азыр күйөөгө тийбейм деп. Анан бир аз жылгандан кийин уже шааригин үйлөшүп, анан алар ичиндегилер ырдаса кошо ырдап эле жыргап эле кетип баратам го. Сизди алачып барышат атат. Мен алачып барышат алар. Анан кийин барганда баягы музыка коюп, тойдо баягы бийлеп, сон болот эмеспи, той баары бир сонго. Тойдо бийлеп, ошентип жүрсө мен деле бийлеп жүрөм. Ошо жерге конокко барганда. Көшөгө ыйлабайбы? Жок, көшөгөдө деле мындай ыйлаган жок. Наоборот, менде мындай болгондо, жолук салып атканда мен анда боюм да узун, анан кийин бир апа келип жолугун сала албай атса мен эңкейип коем го. Мен мындай колутум толгоп, мындай кыйнап эле отургузуп жолук салышкан эмес, мен өзүм мындай бала болсом керек, мындай азыр ойлосом. Канча жашта элеңиз? 19 жашта болчумун. Эми бала эмес, чоң ойлобуз экенсиз. 19 жаш деген элдер 17-18 жаш. Мен азыр 19 жаштагыларды көрүп, мен ушундай эле болчу экенмин деп калам да. Ошентип отуруп ошол жерде жакшы эле аракет кылышты. Анан жанагы кыздын бараган түшкөн жери оор болот деп таш байлашып, жанагы жеңелери ыйлап кетип атканда же сизде сезимдер болдубу? Мына туугандарым кетип атат, мен бул үй бүлөгө калдым деп. Жок, бизде мындай болгон, жеңелер деле кубалап барган эмес, алар мамамдар, апамдар баягы кудалап сүйлөшүп коюшкандан кийин алар ичара сүйлөшүп коюшкан. Эң эле эмеси мен болгондо алып барып эле отургузуш керек болуп. Ата бизде кубалап барган эмес, кубалап бардырткан эмес. Ошондой болгондо мен барып эле баягы элдер опур-топур жүргөндө билинбептир, бийлеп эле жыргап жүрөм. Андан кийин элдер тарап кетип баштаганда анан кийин мен тыштап кетпегиле деп. Депчи анан аяштарым элер күлүп болду, сен калдың, жана жыргап эле отурбадың беле деп. Анан ошентип эле жыргап эле калып калгам. Анан уулду болдук. Анан уулубуз бирге чыгып, уже буту басып калгандан кийин мен 7 кайнежем бар. Анан мен жолдошум, анан кийин кайнем бар. Анан 7 кайнежеңизден кантип тирүү чыктыңыз? Тамаша кетинде айтыңыз. 7 кайнежем жакшы, кайнежелерим жакшы. Бардыгы колдон буттан алып, баягы жардам беришип, ошентип турчу.
Анан кийин жолдошум менен аябай жакшы болду да. Негизи мынтип айтып коюп турбайбы? Менин чоң апам, мамамдар бардыгы ушинтип айта беришкен да. Ала качып барган жерден дагы кыз аттап кетпеш керек. Анан кыз кандай болгон күндө да ажырашпаш керек дегенчи. Ушул нерсе мындай мага аябай сиңип калгандай да. Кандай болсо да мен ажырашпайм деген эмеде жашачымын. Ажырашпайм деген эмени коюп бастыма. Анан биз улуусу болуп уже бөлүнүш керек болуп бөлүнүп кеттик. Анан биз бөлүнүп кеткенде шаарга келдик да. Шаарда Канчанчы жыл шаарга келдиңиздер? Ошондо үй бүлөңүздөр менен көчүп келдиңиздер, жолдошум экөөбүз эле бир баштык алып, бир пакетке бир сыйра кийим менен эле, анан бир жууркан салар эле. Анан ошентип эле келгенбиз. Биз особо монтип аябай бөлүнүп деле кеткен эмеспиз. Анан келгенде биз өзүбүздүн багыбызга жараша биз келгенде биз иштеген жердеги баягы швейн цехке иштедик келип эле. Мен ошол жакта окуп бүткөндүктөн мен өзүм көзүм жетти окууга. Мен аякта аябай жакшы окуп бүткөм. Анан ошол өзүмдүн күчүмө таянып эле жок иштейм. Жолдошум айылда архитектурада иштечи. Биз кетип атканда жумуштан чыгып эле келе берген. Анан бияка келгенде шеяга кирдик, иштедик. Ошол биз швейн цех иштеткен адамдар аябай жүрөгү таза, ушундай адамдар болду да. Биздин багыбызга жараша ушундай жерге туш болдук. Жашаган жерибиз бекер, ичкен жегенибиз бекер, анан жатаканабыз да бекер болду да. Бизге болгон иштеш керек болду. Бизге иштешкана керек болду. Анан швейный цехте канча иштедиңиздер жолдошум? Швейный цехте көп иштедик экөөбүз. Швейный цехте ушул жылы эле февралдага чейин иштедим. Ушул жылы февралда эле башка жакка иштедим. Демек 18 жылдан бери швейный цехте иштеп келген экенсиз, 18 жылдан бери эле швейный цехте биринчи тигип иштеп жүрдүм, анан кийин технолог болдум. Шеяда иштеш дагы аябай оор, бир кишиге аябай оор. Үйүңдү күндөп көрбөй каласың. Мен эртең менен балдар уктап атканда кетесиң жумушка, анан уктап атканда келесиң да. Анан ойгонуп калса, апа биз менен чай ичиңизчи, чогуу отуруп дешет да. Анан ушундай жаман болосуң да, балдарың менен чогуу чай ичкидей да эме болбой калат. Себеби шеяда только иштеш керек. Выходной алган күндөр дагы билбейм, технолог болгон баягы иштегенде сразу эле түшүнөт болуш керек. Бакуш технолог болуп турбай деп. Окугондо аябай жан дилиң менен иштешиң керек болот. Жоопкерчилик чоң турбайбы? Чоң жоопкерчилик, кыздар ошол эле иштеткен эмеге чоң жардамың да бул сен уже неменин иштеткен адамдын оң колусуң. Оң кол болгондон кийин уже кыздардын да тилин таап билиш керек. Анан ошол кыздардын сөзүн баягы ошо иштеткен адамга дагы туура жеткириш керек. Ар бир нерсенин кыйынчылыгы, анан оорчулугу баягы баардык жерде болот экен. Мен ойлочумун, бул тиги жыргап эле жүрөт го деп. Жок, ар бир нерсенин оорчулугу болот экен. Мисалы ырчылардыкы деле оорчулугу болот. Поварлардыкы да андан оорчулугу болот. Ошол сыяктуу эле. Оңой оокат жок. Оңой оокат жок. Мындай да, сиздер алгачкы үйүңүздөр ушул жер беле же башка жактан дагы үй алдыңыздар беле? Жок, башка жактан алган жокпуз. Биринчи баягы бизди тосуп алган үй аябай жакшы болду деп атам го. Ошол жерде иштеп атып эле анан кийин биз квартирага чыктык. Ал жерден жумуш азайып калганда квартирага чыктык да. Квартирага чыгып, анан биз күн түндө иштеп жүрүп, анан кийин жер алып үй салалы деп. Биз жер издегенде эме болгон. Кызыл китеби бар жерлер чыккан, бирок мындай ээн талаадан эле ушул жер деп көргөзгөндө мындай көз жеткен эмес да. Бул жак кичине анда санда жерде дагы үй бар болчу, ошон үчүн жакыныраак эметеличи деп асфальт эчтеке жок болчу да бул жакта. Алгандан кийин эле сразу шартсыз болгон жок. Анан кийин салдык экөөбүз, мен баткагын ташып берип, просторун жолдошум коюп, 2 комната чакан кылып үй салдык. Ошол жерден бала болду, ошол жерден оюнда бардап эле төрөгөндөр ушул жерде баягы 2 комната чакан, прихожкабыз, душубуз бар болчу. Маралайым, бул жерди кайсыл жылы сатып алдыңыздар? Жана канча акчага? Ушул жерде толук айта кетейин, бул жерди биз 2012-жылы сатып алганбыз. Өз ара келишим түрдө алганбыз.
ага 2010-жылы эле бул жерде бир инвалидка сатып алган экен. Анын салганга өзүнүн шарты болбогон, мүмкүнчүлүгү болбогондуктан баягы биз өз ара келишим түрдө андан сатып алганбыз. Даяр нерсенин негизинде сатып алганбыз. Биз келип бул жерди сатып алганда кошуналардан, ушул жерде алгандардын бардыгынан сураганда бардыгы тең биздикиндей болчу, даяр нерсенен келишкен. Ошон үчүн баягы ушул жерди тандаганбыз да. Алыс жерден деле алсак болмок, бирок биз эл жашаган жерден, анда санда жерде жашашчы, бирок эл жашаган жерден алабыз деп алганбыз. Анан бул жер канча жыл бош турду? 1 жыл бош турду. Алгандан кийин 1 жылга да жеткен жок. Ошо 2012 алдык, 2013-тө уже биз уже фундаментин куруп, биз баягы жер алып эметкенден кийин сразу сала койгудай деле шарт болгон жок да. Ошон үчүн акырындык менен жолдошум экөөбүз бирибиз жолдошум баягы кирпичин пескоблогун койсо, мен растворун ташып берип эле ушуну салганбыз. Азыр майым ысып калды, мен эпти салып коеюн. Анан жардам берген, кол кабыш кылгандар жок беле? Жардам, анда жалдай албадыңыздар жок. Уста деле жалдап, фундаментинде жалдаганбыз. Анан кийин фундамент биз мен ойлоп турмун, там салганда аябай оңой элечи. Алдык болду, жер алдык баягы оюнчуктар менен мынтип курайбыз го, ошол сыяктуу утукат деп. Жок, азабы аябай көп болгон, биз аябай прям ошондо салгандарыбызды эстесем аябай күлкүм келет. Эме пескоблок негизи оор болот экен. Шортаны кийип алып, айда ошентип жардам бергем жолдошума. Экөөлөп куруп, кайним бошогонунда кайним келип жардамдашып, иним келип жардамдашып, бирок уста мындай эме жардаган эмеспиз. Уста баккан эмескенсиз да? Уста багып, мындай эме кылган эмеспиз. Демек 4 бала ушул жерде өсүп чоңойгон турбайбы? 4 бала. Баягы жол салынып баштаганда балдарым аябай сүйүнүп, анда экөө кичинекей улусу. Алар сүйүнүшүп, таштардан чогултушуп, ушу менен чоң үй салабыз дешип аябай тилек кылышканда, бул мен балдардын негизи аябай тилеги, баланын тилеги аябай эме болот го. Биз жашап, соттошуп баркан кезде дагы балдарым апа биз качан чоң үй салабыз, элге окшоп, же ушундай эле эки комнатада жашай беребиз дешти да. Анан кийин мен болсо кызым барга Кудайга шүгүр кылыш керек. Көрдүңбү, бизде 2 комната болсо да үйүбүз бар. Башка калай турган, канча адамдар квартира алып жүрүшөт. Ага караганда Кудайга шүгүр 2 комната болсо да үйүбүз бар да десем, тиги качан үйлүү болот мындай тегерегим курчап качабы пескоблок менен дечи да. Анан биздики шифр менен эле тосулган да территориябызда. Анан еще мындай калиткада салып койгонбуз ал жерибизден. Апа мен ушул жерден аябай үй алам дечи да кызым. Анан айтчымын, кызым Кудайым берин десе бат деле туруп калат десем, ишенбейм, ушу 2 комнатага бүтпөй атат, анан чоң үйдү качан бүтүрмөбүз керек дечи да. Анан өзү дагы ошентче анан азыр күлөт, апа сиз ушундай аябай айтчу элеңиз, чындап эле экен деп. Кудайым берин десе бат эле. Бул жердин экинчи ээси качан сиздерге келип кайрылды? Биз салып баштаганда эле келген. Келип бул жер меники дегенде мен айткам, бизде документ жок да, сенде деле жок да, кана документиң барбы анда? Хорошо, сенде документ болсо биз азыр токтотуп чыгып кетели десем, жок, документим ушинтип кредит алган банкта дегенден, анда хорошо, бир 2 айдын ичинде сен документиң көргөз, биз токтотолу дегенбиз. Анан токтотконбуз, токтотуп кетип калганбыз. Анан кийин биз 2 айдан кийин келсек, уже үйүн куруп бар жака. Анан кийин бул жер бош койду. Биздики бош. Анан эмне болду? Токтотподук беле десек, жок силер өз участогуңарда кала бергиле, биз уже чечиштик деди да. Хорошо, чечиштиңер, анда болду деп биз салып жашадык. Жашап атабыз, мен боюнда болуп төрөйм. Анан ошентип аткандар 2017-жылы келди мага. Мен китеп жазатып алдым, өзүнүн сөзү ушундай болду да. Мынакей мен китеп жазатып алдым, бул жерди бошоткула меники деп. Анан кандайча сеники? Бул сөзгө келише алмаган эмеспиз да. Анан кандайча сеники? Хорошо, анда сотко бер.
Ал кандайча бул жер кишисине. меники деп айтылды. Ал эмне сиз сатып алган инвалид аялдан барып сатып алганбы бул жерди? Таптакыр андай эмес. Бул жердин квартальный Койбаков Тилек деген квартальный болгон да. Азыр түштү, биздикинен кийин түштү. Ага чейин квартальный, анан айылдык депутат болуп иштейт. Анан кийин ал болсо буга ал өзү Койбаков Тилек мындай көнүп калганда, көзү көргөн пустой жерди эле сатып берип көнүп калган. Эси барбы, эси жокпу билбейт. Эси жок, эси бар сатып берет да ушундай. Сиздердики бул жер бош тургандан улам бул жер бош деп ал азыркы сиздин кошунаңызга сатып жибериптир да. Кошунама биздин үстүбүздөн эле сатып жиберет атат. Анан канча ирет келди, эже сиз ушинтип бошоткоңуз, бул айыл өкмөттүн жери. Хорошо, айыл өкмөттүн жери, кана документиңер. Менде да жок, силерде да жок документ. Эси көргөз документти, мен анда с удовольствием бошотуп берем десем, документ көргөз алган жок, бирок аягы жазатты да жанагынтип 2017-жылы. Ал маалда уже биз биякта салып уже жашап атканбыз. Биз жашап атканда эле 2017-жылы китеп жазат келип атат да. Бирок ошондой проблемасы барлар, мисалы үчүн Арчевичте да ошол көйгөй бар да. Бирок дагы деле чечиле элек. Ал 2017-жылы мүмкүн эмес болчу да документ жасап келген. Демек, ортого тааныштарды салып акча берген. Тааныштарды салып жазаткан, ошентип тааныш салып акча берип жазаткан үчүн ал мисалы келип жерди документ жазып атканда биринчи келип ченейт. Андан кийин бул жерде кошунасынан сурайт, действительно сенин немең ушулбу, сеники каерге чейин деп ченеген, андай эч нерсе болгон эмес. Булар мындай картадан көрүп эле бир пустой экен, ушул жерге бир китеп, бир пустой экен, ушул жерге бир китеп деп жазап кетип беришкен да. Госрегистрден киши келген эмес. Жок, эч ким келген эмес. Кийин соттошуп жүргөндө да топосъемщиктерди чакырганда Койбаков Тилек дагы келет. Берден берге чейин мунуку ченегиле, алар айткан боюнча ченейт. Мен вообще таң калам да. Бир эле кишини угушат. А сотко барганда дагы сотто баягы алар берген да, сотко берген киши гана суроо бергенде гана жооп берет экенсиң. Сотто мисалы азыр сиз мага канча суроо берсеңиз, мен сизге канча жооп берип атпаймынбы? Эмне тандай эмес экен да. Точно керектүү жерин гана айтасың, болду, мынчалык майдалабайсың да. Если ошондо сот менен ушинтип сиз сыяктуу болуп айтчы көйгөйүңдү дей турган болсо, мен аябай айтып бермектин тамырынан берчи, эмне тандай болгон эмес да. Ушундай болгон эмес. Анан эмне болду, тиги кошуна келди, үй салынып турат, колунда китеп документи бар, аябай стресс болупсуз да. Ооба, бул соттошуп жүргөн өзүнчө бир, мен боюмдарда да жүрдүм, төрөчү. Анан төрөп алып деле жүрдүм, төрөгөндөн кийин эмчекте кезде деле жүрдүм, балдарымды алып алып. Сот ошондо чечими бул силердики эмес, кошунаңардыкы деп чыгарып коет да. Сиз Ооба, болбой эле кайра эле. Жок, бул соттагы бир эле ошентип чыгарып койсо мейли да. Сот деген бул кошунабыз деген өзүнө, анан күйөөсүнө кылып китеп жазатып алат да. Бул жак соседине да, кошунама да кирип кеткен, анын участогуна дагы. Андай эмес, мындай караса по порядку ар жактан мындай келатканда өз-өзүнчө эле 4 сотуктан бөлүнүп турат, көрүнүп эле. Андай эмес, алар жазатып алат, анан соттон мунун күйөөсүнүн китебин жокко чыгарат. Карап, мындай болушу мүмкүн эмес деп, анан жокко чыгаргандан кийин, бирок мунун китеби калып калат да, почему-то калып калат. Анан биз берип баштадык. Эмнеге анын китебин жокко чыгаргандан кийин? Экөө бир күндө жаза алат, бир жылда, бир айда, бир күндө. Бирөөнкү жокко чыгаргандан кандайча мунуку десек, жок, ал жактан бизде жогорку сотко берген, жогорку соттон буну кайра карап чыккыла. Эмнеге эки китеп бирдей чыкпай, бирөө эле жокко чыккан дегенди деп кайра каралат. Бул сот мындай экен да. Уланып кете берет экен да сот. Эгер ошондо эле так келсе эле, ай жок, Шаболотова негизи мени берген эмес, бул жолдошум берген, жолдошум аябай жоош, анан аябай мындай кандай десем, жоош, анан кийин мындай өтүмдүү болуп атып жок деп эмете албайт да. Болсо болду деп эле кетип калат. А сиз чындык үчүн күрөшүп атасыз. Мен чындык үчүн жанталашып баягы аял киши болбой эле эме кылабыз да. Зутко төштүк тособуз да. Жолдошумду мен негизи эле жолдошум көп аяйм да. Себеби эркек киши монтип аябай түшүп ойлонот го, анан мен болсо сыртыма күлүп, мен жүргөнүм менен. Сиз өзүңүздү ойлогон жоксуз, сиз деген куш бойлуусуз да. Жок, мен кандай болсом да мен күчтүүмүн да деп өзүмө ушундай эме берем да. До сих пор эле берем өзүмө. Мен күчтүүмүн, чыдашым керек. Турмушта чыдамдуу, сабырдуу адам жеңет. Эгер чыдамың жок болсоң, аркы беркиге урунуп кетесиң. Акыры сот иштери бүттү. Чечимдин жыйынтыгы кандай болду? Жыйынтыгы Бул Шаболотовнуку эмес. Бул Шаболотовнуку эмес, тиги
квартальныйдан сураганда да квартальный бул квартирант деп берип койду да, справка алып кел деди да. Сен аяктан эмне болуп жашайсың десе, бул квартирант деп алып бар деп койду. Ал демек бакушта эметтир да, бул жер сатып акча алганды туурабы? Ошол акчаны неметиш керек да эми. Ооба, ошондой. Тиги акташ үчүн өзү чуркап жүрүптүр да кошо, сиздин квартальныйыңыз. Аты ким дедиңиз? Койбаков Тилек. Тилек, демек ошолор тарапта болуп, Ошол болгон тарапта документтердин баардыгын иреттеп, сиз байкуш жалгыз, эч ким жок, адвокат жок. Адвокатым бар. Адвокатым тыгырчылап эле андай болуш керек болчу, бул мындай болуп атат дейт. Колустан эчтеке дейт. Ушинтип эле жүрөбүз. Үнүңүздөрдө эч ким укпаптыр да. Үнүбүз акыры Кудайга жетти го. Адамга үнүң жетпесе, Кудайга жетет. Сөзсүз түрдө. Анан сот чечим чыгарды, келдиңиз. Сот чечим чыгарганда мен немеден соттун чечимин уккандан кийин аябай алып ыйлап эле жүрдүм да, ошол тегерен эле паркта ыйлап аттым, үйгө келип балдарыма ийимди көргөзгүм келген жок, анан жолдошума көргөзгүм келген жок ыйлаганымды. Айта албадыңыз да, үйүңүздүк эмес, утулдук деп, бошотушубуз керек деп, Бирок жолдошума келип аябай бир бактылуу кишидей болуп келип эле бизде дагы шанс бар экен деп эле ушундай эмемен келдим да. Бирок бүткөндө иш, утулдуңуз да. Уже мен уже үнүм жетпей калды да. Бунун эң эмеси ушундай болуп атпайбы? Китеби жазалма экенин аныкталып, китептер бул жазатып алышкан деп адвокатыма ыраазы болуп кетем да, ошол жерде адвокатым аябай жүгүрүп, анан мунун китептери жазалма экенин аныктап чыкты, бышыктап чыгып, анан сотко бергенде ошол китепти жазагандар баары суракталып, кылмыш иши козголуп, Сокулук районунун сотунда уже сот каралып аткан. Анан мынтип узары көп киши суралганда жаман экен да. Мисалы, экөө келип, бирөө келбей калса ошонун үчүн да токтоп калат экен. Ошону токтоп сотубуз баягы эме болуп аткан. Ошол маалда узарып аткан, анан ошол кылмыш иши бүтө электе эле, каралып бүтө электе эле бул жарандык иши менен утуп алып туруп эле анан кийин сот аткаруучуларга берди. Мен сот аткаруучуларга көз жашымды төгүп бардым, ушундай кантип болсун деп, анан эже кечириңиз, бизде деген биз только аткарабыз сотту, алар чечимди чыгарды, биз аны аткарышыбыз керек дегенде, анан ушундай ыйлап, анан аргасыз уже айтканга туура келди да күйөөмө. Болбосо мен аябай аракет кылдым айтпаганга, жеңгемге дегенде. Анан айттым, айдам кеткенде. Болбой калды. Кошуна келди анан кийин. Үйдү бошоткула деди. Кошуна келген жок. Ошол сот аткаруучу менен баягы эле шалпаңдап Койбаков Тилек келип, мен аны менен келгенде үйдө жок экенмин, анан сот аткаруучу ошол Койбаковго калтырып кеттир. Ушуну берип койсуңар, мынакей 1-мартта уже сүрдүрүлөт деген эме. Анан сүрдүрүлөт дегенден кийин эле уже алып келгенде айттым, сенин колуңа алып сен бербешиң керек, муну сот аткаруучу бериш керек, мен ага алдым деп кол коюп беришим керек, өзүнүн законду негизи. Бул соттошкондо эмне болуп калат экен, каждый эмеде келип уже чукулап, сот болуп калдыңызбы? Мени окуп баштайт экенсиң, мен кайсы жерде турамын, мыйзамдуу иш жасап атамбы, бул жерде мен укугум барбы, бул жерде кандай дегенди баарын териштирип уже билет экенсиң. Ошентип айтсам, анан ал хорошо, анда албасаңыз деп кеткен. Мен өзүм Сокулукка барып алдым. Алганда аябай айттым, мен 4 балам бар, силерге жалко эмеспи, эгер эртең күнү сүздүрүп салсаңар, мен балдарым менен каяка барам, мен бара турган жерим жок, мен башка бара турган. Мен 4 бала менен квартирага албайт. Азыркы эмеде квартирага бирок 4 бала менен албайт да. Анан ашып ташкан акчам жок, менин барып сатып алгыдай деп аябай ыйлагам, ыйлап. Ошол күндү эстесем, ал күн мага асман эле баягы келип эле жерге түшүп калгандай болгон. Үйдө элеңиз ошондо? Жок, үйдө эмес болчумун. Өзүм жаңы эле 1 ай мурун эле садикке жумушка киргем. Анан кийин жумушта болчумун, негизи сүртүрүлөт деп, анан кийин баягы мен аябай эмем, өзүмдүн уверенный сескеним, бул кылмыш иши козголуп китеби жазалма деп аткандан кантип эле ушундай болсун деген эмеде болгом да.
Анан уже чалып мага сүрдүрүлөт дегенде ай ушундай сизге эми айтып мен жеткире албайм ал сөздү мен эч айтып анда болгон окуяны жеткире албайм. 1-март күнү болчу. 1-март күнү жолдошум анда больницада болчу. Мен аны айтканда эле уже ооруп больницага жаткан, негизи экөөбүз үйлөнгөнү вообще больницага жаткан эмес, ооруган эмес. Анан ошондо ооруду, больницага жатып калды. Анан кийин үйдө кичинекей 2 балам 5 жашар, анан 3 жашар кызым үйдө болчу. Чоңдорум сабакта болчу, улуу балам студент, кызым школдо болчу. Анан кийин баягы мен 2 кичинекей баламды караганга мамамды чакырып, мамам экөө менен үйдө болчу. Мамам айтып калды. Ай тракторлор келип ушундай эме болуп атат дегенден, эми мен жокто сүзбөйт мама, мен жумуштанымда сүзбөйт, сүрдүрбөйт үйдө. Сурасаңыз десем, мамам чыгып сураса, сиз сарсан албай эле сүрдүрүлбөйт деген экен да. Анан кирип кайра бирткеден чыгып, ай сүрдүрүлөт окшойт, элдин баары толуп алды бияка, эми милициянын баары толуптура. Келбесең болбойт деди. Анан мен суранып эле кирип эле сразу жумушуман суранып, мен барбасам болбой калды, ушундай үйүм ушунда да десем эле сразу жиберди. Анан кийин мага сот аткаруучу чалды. Мага бизге келсеңиз токтомду бузабыз дегенде, мен Сокулукка жөнөп кеттим да. Бизге келсеңиз деди да, анан Сокулукка барып, мен барып, Сокулукка жетип, кичекте обед болуп калды. Анан мен биринчи очередь сот аткаруучуга барбай эле кылмыш иши козголуп аткандан кийин кандай эметет деп биринчи эле сотко жүгүрүп баргам, ал жак обед болуп калды. Анан обедти бүтүп, алар келгичек аябай убакыт өттү да. Ушундай үйгө жетпейсиз. Үйгө жетпейм. Зарядкамда отуруп аткан телефонумда. Анан сот аткаруучуга келдим, сот аткаруучуга келсем, начальнигин да унутуп калдым. Мен кирип аябай көз жашым төгүп ыйлагандан башка эчтеке кыла алган жокмун. Эже бизде кылмыш иши десем, ал башка иш. Сен сага баланын кереги жок экен да, сага үй керек турбайбы? Мына үйүңдү сактайын деп жанталашып келдиң. А тиякта балдарың тамдын астында калат деп ойлогон жоксуңбу? Же балдар үйүнө алып кетет азыр сенин балдарыңды дегенде, мен вообще денемде калтырак басып калды да. Чыгып эле эме такси тостум сөзгө келген жок аяктан да. Сөзгө келген жок. Такси тостум, таксиге отурганда эле мен ыйлап эле, байке айдаңыз, батыраак айдаңыз, мен ушинтип атат десем, ой коркпо, сен жашап аткан үйүңдү антип сүзтүргүдө эч кимдин акысы жок, сен бой эле балдарың өзүң жокто дегенде, жок уже болбой калды, сиз түшүнбөйсүз деп эле келаттым. Анан биз эмеге папа болдук, ДТП болду да, машина келатканда мунун капталынан бирөө сүзүп алды. Мен ошол байкени мондай тааныбай калдым ошол эмеде, мен аябай ушул эме аркылуу да ыраазычылыгымды билдиргим келет да. Мен түшүп башка такси чакырганымда деле толук жок болчу ал жердечи. Анан башка такси келчекте ошол пока ГАИ келип аны чечип, анан уже мен зарядым өчүп атат, мамама чалып мен авария болду жолдон деп айтып эле анан телефонум өчүп калды да. Үйгө жетпей бир келатам. Ал күндү мен азыр дагы да эстесем бир коркунучтуу бир түш да, аябай коркунучтуу түш. Кудайыма шүгүр, Кудайыма үнүм жетип, авария болду. Ошентип үйгө келгенде эле эл толтура экен түшсөмчү. Ай, көзүң жамандыкты көрбөсүн, үйүмдүн үстү алынып. Анан дубал эле калган экен, ушу мени күтүп атышыптыр да. Анан келсем эле мамам менен апам айта калды, бул аялга бар, токтот, жок дегенде ушуну токтот дегенде мен эмне кылаарымды билбей эле жүгүрүп барып эле, эже болору болуптур, мен утулдум сизден. Бул чоң эме турбайбы, мен утулдум. Алымда келбей калды, болду. Жок дегенде бүгүн кое туруңуз, мен балдарым могул кулап аткан дубалды көрүп, озала чаң болуп, мотуп ыйлап аткан немелери көз алдымда калбасын дедим да. Балдарым аябай жаман болуп атышты да ошол эмени. Кулап атканда кызым чыңырып ыйлап атты, чоң кызым. Балам болсо, апа сиз өзүңүздү бекем кармаңыз деп эле жүрдү эркек балам. Кичинекей балам бизде землетрясение деп андан мурун эле ошо эме жер титирөө болуп ошолорду көп эме. Анда Турцияда жер титирөө болуп бирден болгон, ошо болот эле. Анан балдарымдын ыйлаганы, апаларымдын, апамдын, мамамдын төккөн көз жашы, мен өзүмдүн дагы баягы шолоктой эле ыйлап эле
калтырап эле аттым да, башка эмне кыласың? Башка Анан укпай койдубу? Жок деп туруп олдуңу? Уккан жок, анан кийин жана Гүлзор келип уже чапчып аткандачы, мен чыңгырып аттым, тим эле ошондогу жөн эле Кудайга үнүм жетип чыңгырып аттым, Кудай, Кудай деп. Дагы мен баягы сабырдуу болгонум, эме болду. Балдарыңызды эметип албайын дедиңиз да? Ошол жер титирөө болуп, канча адам тамдын астында, байлыктардын астында эле калып калды го, ошолорго караганда эми алтсан аман деп өзүм эме кылам да, бирок болбой эле үйүм түртүлүп аткан аябай жаман экен. Өлгүрүп калдыңызбы үйдө идиш аяктарды, кийим кечекти? Алардын баарын уже кошуналар келип, баламдын достору да келип уже ташып чыгарып коюшуптур. Анан анча-мынча жана Аристонун ичинде балдарымдын анча-мынча койчу деп баягы оюнчукка караганда идиш аягы, мен негизи баягы кыргызды билбейм, ошонун баарын кантип баттырган дешке. Мен келип эсим болуп калды, дагы бирөөнүн өмөлөрү жаткандай. Окаттары деппи? Кантип баттырган? Кыргызды көчкөнү билгендей. Анан ошол ошентип эчтеке караган жок. ооба, эчтеке. Ошо менен үйүңүздү бузуп салды. Мен баягы сот аткаруучуларды көздөй, кайнымды берчи телефонуңду, мен тартып алайын деп бассам, жүздөрүн жашырып ары карап качты да. Эми мен аларды ошол маалда кыйкырып каргаган да жокмун. Мага ушинтип атасыңар деп жаман да айткан жокмун. Болгону Кудайыма мен суранып жалынып турдум да. Кудайым эле дедим. Президентине анан Кудайыма шүгүр ушул президентти себепкер кылып мага президентиме да рахмат. Социалдык баракчалардан, соцсеттерден, жаңылыктардан өзүңүздү кайсыл жактан көрдүңүз? Өзүм Телефонуңузга келет, телефонуңузду киргиздиңиз. Ошол күнү түнү каякта түнөдүңүздөр? ошол күнү сүрдүргөндөн кийин эле мен телефонум заряды өчүп калган, жолдо келатканда эле. Мен өзүм телефонума тартып алган жокмун, анан баламдын дос баласы, анан кайнем, туугандар тартып атышты. Ошондо баягы уже күйгүм кирип баштаганда талаада калдым дедим да, 4 балам менен. Талаада калат дегендин мааниси ушул турбайбы деп эле мен. Анан кошуналарым келип, кошуналарым аябай ташта оокат эмне сага азыр андан көрөк балдарыңды карачы, эми эмне болосуңар деп. Боюнда бар келин бар кошунам, ал чыгып ыйлап атты. Кошунамдын апасы чыгып алып караган, апа ал дагы ыйлап атты. 4 бала менен эмне болосуң, Якокуй деп эле ыйлап атты бакыштар. Анан мен титиреп, колума эме кармай албай титиреп атам дагы, анан өзүмө тура албай, анан айтып соротуп атам аларды кайра. Мен баары жакшы болот, ыйлабаңыздар деп. Өзүм деле ыйлап атам, бирок соротуп атам да, ыйлабаңыздар депчи. Анан ошентип эле анан өзүм бир тууган эжекем балдарды алып кеттик такси менен деди. Ага чейин тартып мен дагы сүйлөп алайынчы деп, анан тарткылачы мени деп, анан ошондо аябай боорукан шаркан түшүп ыйлап атам. Мени тияктан карап туруп атып, алар ыйлап атышат, мен болсо эме токтоно албай аябай монтип болгон нерсени ошондо негизи жан дүйнөң ачыганда бүт нерсе чыгат экен. Негизи даярданганда көп сүйлөй албайсың го, а жан дүйнөң ачыганда прям баардыгы чыгат экен да, ар жагыңдагы жаткандын баардыгы. Ошол кайсы жылы болгон, кандай эметкендин баардыгын мындай төкпөй чачпай айтып берип атам да. Кийин көрдүм мен ал видеону, баш аягым жыйылып калгандайын көрдүм да өзүм. Ага чейин көргөн жокмун, тартып атты, чыгып атат деп атышты, бирок көргөн жокмун. Чындап эле чыгып атабы деп деле текшерген жокмун. Эртеси келиңиздер? Кечинде түнү менен уктаган жокмун. Кечинде больницага бардык, апам, кайнем болуп больницага бардык. Анан өзүм да кармап аябай бардым. Бакуш боппос болуп тозуп алды аябай. Анан көз болсо эмне деген эме мээнетибиз кеткен жок эле. Эл үчүн бир кичинекей комната эме болгон болсо, 2 комната үчүн деп аткан болсо, биз үчүн баягы аябай канча эмгек кылдык да, соттошуп жүрдүк. Анан Өзүңөр салдыңыз? балдарым дагы баягы тартып видеого күйөөмө кетириштир ага чейин ыйлап. Ошондо аттан анан экөөбүз кучакташып алып аябай ыйладык. Азыр эшиктен эмес. ошол эме элестеп кетип атпайбы? Ооба, мен да аябай эмемин да. Экөөбүз кучакташып алып аябай ыйладык.
ооба ыйлап анан кой болду эми Кудайым ар жагын түз кылсын, баягы жамандын артынан чоң жакшы нерсе турат деп коет эмеспи. Может экөөбүздө чоң бир эме күтүп аткандыр деп анан үйгө кеттик. Үйгө барганда эле эмне жыргап уктаган жокпуз да. Түнү менен күйөөм экөөбүз телефондо ыйлай берип анан аягында жолдошум айтты, мен уже ыйлай берип көзүм көрбөй калды деп, анан кой деп мен өзүмдү ошондо сездим да. Кой мен күчтүүмүн да баары бир, кой ыйлабашым керек деп анан ата энең тирүү, бир туугандарың бар, бала бакыраң аман, күйөөң аман сен болсо калганын Кудайым берем десе бат эле да деп. Мен ошондон баштап ыйлаган жокмун. Анан эртеси күн бияка келдиңиздер. Эрте менен биринчи очередь мен жумушума бардым. Ушунча эме болуп үйүмөн чыгып калып талаада алган мас келгенсем жумушка жаңы орноштум эле, ошол жерден да чыгып калбайын эми деп жумушума барып тим эле ушундай ыйлап атам. Мен аябай өзүмдүн начальствома, өзүмдүн баягы мага көмөк айткан адамга өзү түшүнөт. Аябай терең ыраазы болуп, Кудайыман ден соолугун, өмүрүн сурайм да. Аябай мага мотивация берди да ошондо. Сиз деген сиз жетекчиси. Сиз деген кимсиз? Сиз деген аялсыз да. Сиз жокко барга аял чыдабаса ким чыдайт анда? Кудайыма шүгүр деңиз, басып турган бутуңуз аман, балдарыңыз бар, жолдошуңуз бар. Сизде эмне? Үй деген бул кала турган нерсе, жаныңыз амандыгы бул андан чоң нерсе эмеспи деп аябай мотивация бергенде мен өзүмдү баягы монтип отургандан түзөлүп анан чыйралып, күч топтоп анан кийин келдим да. Келсем мамам, иним, балам болуп баягы жок дегенде могу эмелерин, жыгачтарын, керектүүлөрүн сатып, сыртта калганда оокаттарынан да бар болчу. Эмеспиз да, болду депсиз, я сдаюсь депсиз. Уже болбой калгам да. Болду. Ооба. Алсын деп алыпсыз да. Булар мынтти да. Бошотуп бергиле, жерди тазалап бергиле деди да. Анан мамам да баягы илгерки адамдар эме го, честный го, анан кой ай бошотуп бер деди деп мага багыш болсо бул жерге келип жыгачтарды өзүнчө сорттошуп, эми мунусу жок дегенде башка жерге үй салса жарактуу кылган жок да. Экскаватор менен аябай монтип жанчып таштаган да. Анан баягы тиги оокатын, тиги буюмдарын көрүп мамам ич ачып ошентип жыйнап атышыптыр. Анан мен келип эле мен ага чейин журналисттерге чала бердим да, тынган жокмун. Ошо журналисттерге чала бердим, квартирада издеп жүрөм, чалып да жүрөм, анан күйөөмө да барып аны дагы баягы эме кылып келейин кичине, аны дагы сөз менен кичине көңүлүн көтөрүп келейин деп ага барып, эмне мындай 6 саны саман болгондон кийин муну деле кайра тургузуп коебуз деп ага жакшы сөздөрүмү айтып келе берип, бияка келгенден кийин анан элдер уже келип башташты да. Иштеп калды. Ошол күнү эле ажыбабыз келдиби? Жок, ал күнү келген жок. Канченчи күнү келди? 5-inde келди. 5 күнү как раз выходной болчу. Биринчи күнү сүрүлдү. Экинчи күнү баягы өзүбүздүн тең туштарыбыз, туугандарыбыз келип, эмне айткан жоксуңар деп атты. Үйүңүздөр 1-мартта сүрүлсө, 5-мартта ажообуз Ооба. баш тартты. Кандай сезимдерди? Анда видеодон көрүнүп турат, сиздер чай ичип отурган экенсиздер. Ооба, бизге туугандарыбыз баягы боз үйдөсүңөр деп улам тамак алып келип атышты да, кошуналар, боз үйдөсүңөр эме деп ысык тамагын алып келип берип атышты. Кошуналар, туугандардын баардыгы, анан алыстан да туугандарыбыз тамак алып келиптир, ошону ичип отурганбыз. Мен болсо баягы нормально отуруп тамак жеп алчы дешкенден жаңы эле тамак. Ушундай эме канчадан бери уже чай берсе да калтырап эле иче албай эле аябай эметип аткам. Анан тамак ичип баштасак эле эшикти ачып эле президент кирип келсе, тиги кирген кишинин баарында мамам ай нанос тийгиле, дамос тийгиле деп атканда кирип келсе эсим оп, мен болсо чын көрдүмбү, андан мурун түшүмдө көргөм да. Анан так ошондой болуп эле кирип келсе вообще ооба эсим оп, аябай таң калыштуу болду мага. Аябай таң калыштуу болду. Анан көбү сурайт,
сиз апкарып же болбосо мындай сүрдөнүп эме болдуңузбу деп, жок, мага мындай эме болду да, болушар кишим, таянар тоом, мондай мени монтип эме кыла турган киши келгендей эле сезим болду да мага. Баягы жыгылганда же бирдеке болгондо атаңа апаңа ыйлап арызданасың го, ошондой болду да. Кирип келгенде аябай толкунданып, мен аябай сүйүндүм да, Кудайыма шүгүр деп аябай ушундай ыраазы болдум. Кудайыма аябай шүгүр, мертеден шүгүр дейм. Ажообуз өзү ошол выходной күнү өзү эс албай эле ошол кой ушул ыйлап атат деп, бир келин ошол ыйлап атат деп келгенде мен аябай кубандым. Чоң рахмат, үй бүлөсүнө тынчтык каалайм. Ошондон баштап мен канча эсеге чыйыр алдым да. Уже аны кубанч, андагы кубанчымды мындай аны да айтып жеткире албайм да. Ушундай кубангам. Таянар мындай адамды пайда болуптур. чоң үмүт пайда болуп, мен өзүмдүн көзүмдө монтип көз алдымда жайнап турат да. Ошондогу сезинип өтсөм аябай башкачамын да. Азыр да болсо мен андан да сонун эме кылат белем деген чоң рахмат. Аябай ажообуздун мага эле эмес канчалаган адамдарга жардам берип, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп келе атат. Бул ошол ажообуздун, эгер ал келбей койгондо да кандай болмок. Мен азыр көп жерге барганда, сен баягы кызсың, баягы келинсиңби дешет да, анан Кудайга шүгүр, силердин мынакей президентке рахмат деп аябай акыркы айтышат да. Президентке рахмат, карачы силерге ушинтип барбадыбы? Аябай президентке ыраазы болдук ушинтип деп айтышат да. Аябай ыраазычылыктарын билдиришет. Мен дагы ооба, президент бизге барып өзү көңүл буруп, бул семья боз үйдө жашабаш керек, квартирага чыгыш керек, квартирага чыгаргыла деп эме берип кеткен экен. Квартирага чыгарышты бизди. Продуктту жактан, квартира бардыгын, үй даяр болгучу жакта өздөрүнүн көзөмөлүндө болдук. Анда кысылча канунга бурулду. Кошунаңыздар менен мамиле, ошол ишчилер жоопко тартылдыбы? Ал ошондо эле сразу бул элдер баягы көтөрүлүп, элге рахматтуу, негизи эл баягы көтөрүлүп, эл чыкпадыбы? Эл чыгып, неге эже, сиз неге мынтип ыйлап калышыңыз керек, биз турабыз мынакей деп, ак ордо эли боз үйүн тигип, аябай ыраазымын, элге ыраазымын, негизи элден айланса болот. Элге аябай ыраазымын да, ушундай келип, бири теплый полун салып берди, бири продуктусун этине чейин көтөрүп келип атышат, биягынын тамагын, ысык тамак термос менен чай ташып жүрүшөт. Боз үйдү тигип, ичин жылуулап сразу ошентишти. Бирок мен кичинекей балдарымды боз үйгө алып кала алган жокмун. Ал убакта аябай суук эмес беле. Анан мен чоң балам болуп, мамам болуп боз үйдө калат, иним болуп. Анан боз үйдө деле көпкө калган жокпуз. Президент келгенде эле сразу бизди баягы көчүрүп кетти. Мен аябай токтоп калдым го. Сиз сурап берсеңиз мен образга кирип кетем, кичине түртүп коюп туруңуз. Ай, калды тиги ишиң деп тиги. Аябай сонун болуп курулуптур. Аябай сонун курулуптур. Уже картошканы салганга убакыт келди. Азыр мен жашынакай картошкамды салып алайын. Бул дагы Жумгалдын картошкасы, сразу айта кетейин. Марал айым, ажообуз келип кеткенден кийин бул иш кайрадан башынан каралып баштаптыр да. Ооба, каралып. Азыр ушул иш кандай бир деңгээлге жетти? Бул иш каралып, мени да ошо күбө катары чакырган, бирок мен ал күбө болгондон баш тарттым. Себеби мен өзүмдүн сөзүм бар. Буну ким кылса дагы чечим чыгаргандардын баардыгын Кудай алдында кечирдим деген ошол сөзүмө туруп, мен дальше соттошкон жокмун. Сотко күбө болуп да барган жокмун. Ошон менен мен сөзүмө туруп эметкен жокмун. Бирок алардын баардыгы жоопко тартылышты. Адвокатыңыз да барган жокпу? Жок. Уже алар кылмыш иши козголуп, кимдер документ жасаган болсо, баардыгы өз жазасын алып, соттолгондор соттолду. Өзүнүн ар бир эменин өздөрү кылганды мойну менен тартты деп эсептеп билем. Кандай болгон күндө дагы мен уже кечирдим дегенден кийин аягына чейин кайра мен монтип анын артынан мунун артынан арыз жазган жокмун. Себеби мага Кудайым өзү
президентим да жиберип атат, ошо президентиме рахмат, үйлүү жайлуу болот, мен дагы эмне керек, мага ошол эле болчу да. Үйдүн документин колго алдыңызбы же ала элексизби? Ушул жерде баса белгилеп айтып кетейин, баягы сиздерди дагы канча чалсаңыздар дагы жооп келбей отуруңуздар деп атканым. Бир чалсам айтып калдыңыз, жакында биз үйгөрдү кылабыз, үйгө киши чакырабыз, ошондо кел дедиңиз, анан догуруна эле келе алдым. Рахмат, бирок ушинтип эле келиш керек экен өзү. Эме карасам эме болду, жанагы гүлнур сатылган нуру бар го. Жазда келди, жайда келди, күздө келди, кышта келди, сенден кабар жок болбосун деп эле койдум. Ошол ырдай болбойт деп өзүм эле кирип келдим. Ушул жерде аябай туура айтып атасыз да, ушул жерде да баса белгилеп кетким келет. Баягы элдер дагы көп айтышы мүмкүн, бул жыргап эле үйгө кирди болду, жыргап эле жүрөт деп. Туугандар айтышы мүмкүн. Туугандар, жакындар, баягы кимдер мага көмөк кылып кыйналып атканда келгендердин баардыгы ай бизди карабай калды го, болду окшойт деген деши мүмкүн. Бирок андай эмес, таптакыр андай эмес, эч ким эч качан унутулбайт дегендей эле ал күндөгү ар бир адамдын жылуу сөзү, кылган мамилеси, ар бир айткан сөздөрү, баягы жанымда айланамда курчап турган адамдардын биринин да жакшылыктарын унутпайм. Просто биз азыр китеп колго алып элекпиз, кызыл китебин. Качан китепти колго алгандан кийин той беребиз, элден бата алабыз, улуусту да отургузганбыз, ага дагы, анан ошо үйүбүзгө дагы бата алып элден ушинтели деген эмес тилегибиз бар. Кудайым буйруса, документибиз колго тийсе, сиздерди дагы ошондо дагы чакырабыз. Элдин баардыгын ошондо жүрөк зада болуп аткан турбайсызбы, демек? Сыртыман багы күлүп, монтип жүргөнү менен баягы ичиңен баягы сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болуп атат окшойм. Китепти колго алып алалык, анан кийин буйруса деп атабыз. Той жейткенибизде буйруса. Китеп качан тээт деп атат? Сүйлөшүп атасызбы? Же дагы деле сот процесстер болуп атабы? Калып кетпейби ушу менен? Эми Кудайым сактасын, эми ушунча президентим өзү кийлигишип өзү эметип аткандан кийин андай нерседен бир туруп коркуп да кетесиң. Президенттин жаза кыла деген нерсеси жазалбай калбайбы деп да коркуп кетесиң. Марал айым, арадан 7,5 ай өтүптүр. Балким адвокатыңызды суранып көрөттүрсүз. Ал кандай болгон күндө деле сиз алга эмеңиз бар да турабы, документтериңиз бар дегендей, балким баш багып ошол азыркы болуп аткан процесс кайсы бир учурга жетти, быйыл ошол документ колго тийеби же тийбейби, дагы балким сиздин ал жерге кийлишүүңүз керектир. Бир карап көрбөйсүзбү, кандай дейсиз? Ошо туура айтасыз. Бул боюнча эле мен биринчи архитектурага баргам, кызы уже даяр болуп калган да, даяр болуп калды эле десем, ал жердегилер мага туура түшүндүрүштү. Ал жер кандай болгон күндө дагы азыр эже шашылыштын кереги жок. Эң негизгиси мага документальный бул кайра кийин, бул азыр эмес, может эмки жыл эмес, дагы канча жылдан кийин да чукулуп чыкпаш үчүн тыкаат текшерип, ал жерди кайра карап, накладка кылып алар эч убакта чыгарып бере албайт да. Ошол себептен бул жерге уже документти жасап коюшкан, жасалгандан кийин ал документти Кайра башынан жаса оор деди. Жокко чыгаруу оор болуш керек, Анан ал үчүн сөзсүз ооба туура айтасыз, менин кийлигишим керек экен. Алар мени күтүңүз эже, бул жерде каралып чыксын деди. Кайрадан госреестр ченеп кетти. Ал жер баардыгы прокуратурада каралып, ооба бул жер айыл чарба багытындагы жер, бул жерге китеп чыгыш керек деген эме чыкты. Бирок азыркы учурда китеп колго тие элек, себеби мен ошо жакынкы арада дагы жүгүрөм бул боюнча дагы. Госреестрга да киргем, госреестрга кирсем, ал жер каттап берет, алардын милдети каттап берет. Аларга документ келсе каттап. Демек аларга документтер жетелек экен да? Документ жетелек, бузуусу даяр, бирок колго алып, аны жетелек. Кандай жетсе алар, кандай жетсе ошондой бүтүргөнгө биз бир күндүк иш негизичи, сиздин атыңызга каттап берүү ал бир күндүк иш да. Эми мен ойлойм, жакшы нерсени ойлойлу. Жаңы жылга чейин үйдүн документи колуңузга тийип калат. Айтамыз келсе колуңузга май. Биринчи очередь ошо Кудайым буйруса аябай китепти колго алгандан кийин дагы бир башкача толкундануу болот болуш керек. Кудай буйруса, ооба. Чогуу майлайбыз. Марал айым, маңдайдагы ушуна эмне болду? Мындай кезип калып атасыңызбы?
мындай болуп мен калды. көрө элекмин, чынын айтайын, мен көрө элекмин. Эртең менен туруп эле 6да жумушка кетип калам, кечинде уже жумуштан келчекте 8-9 болуп кетет. Көрбөйм деле, бирок балдарым көрүп атат. Көрүп атабыз апа жүрөт деп айтып калышат. Алардын деле Жек көрүү жокпу балдардан ал тараптарга? Балдарымбы? Жок, мен балдарымды наоборот айтам. Мен ушундай эме өзүмдүн жолдошум экөөбүздүн сүйлөшкөн эмебиз бар да. Кудайым буйруса, баягы китебибизди колго алдым эткендей, мен наоборот ыраазычылыгымды билдирип, эми сизге мен ал дагы жертва болду да, жөн эле жерден. Жанагынын атын унутуп атам, ким эле? Койбаков Тилек. Тилектин эмеси болуп калды да бар, э? Ал Тилектин айынан болуп калды ага. Ал наоборот айтат, мен салгандан кийин келгенде Ал жабырлануучу болуп калды. Мындай карап көрсөк, ал деле мисалы үчүн ал дагы жашап турган үйгө деле эметмек эмес да, кол салмаган эмес, туурабы, пенде болгондон кийин. Ал деле ошол Тилекке акча берди. Кызындай акчасын күйгүзүп жиберди. Бул дагы бирөөнө жем болуп калды акчасы. Өзү да алданып калды. Мени айтчы, сен алданып калдың деп. Жок, мен мунун документтин баарын кат текшерип чыккам. Мындай буга документ чыкпаш керек болчу деп мен уже аягына чыккам да муну. Ошон үчүн уверенный болуп, бузусуна чейин даяр болгондо мен анан жумушка чыгып кетип атпаймынбы? Мен болду уже иштейм, гос жумушка иштейм, тынч балдарымды садикке алып барып алып келип, балдарым баягы жалдырап, апа сотуңар качан бүтөт, качан биз менен чогуу отуруп чай ичкен күн болот дегенде, анан мен документтин баарын жөнгө салып коюп, мына эме колго документ тиет деп алып анан жумушка чыгып кеткем да. Жумуш иштеп калдыңыз, балалар менен иштей турбайсызбы? Бала акчадасызбы? Бала акчада иштейм. Кандай экен анан 18 жыл бою швейн цехте иштеп, балдар менен иштөө? Аябай сонун экен. Аябай. Мээңиз эсе болсо керек, э? Швейн цехте баягы технолог болгондон кийин баардыгынын жаңы келгендер болот, швейда бат-бат жумушчулар алмашып турат, баары менен тил табышасың. Өзүмдүн негизи адам менен тил табышып ала алам да, бат тил табыша алам. Анан тымпыйган адам болсо да мен анын эмесин таба алам да. Ушундай эмем бар, мындай. Өзүм жамандык кылбайм бирөөнө. Бирок мага жамандык кылгандарды сразу кечирем. Кечире билем да. Эми ал да пенде да деп. Азыркы иштеген жерим аябай сонун, аябай жагат. Менин жетекчилериме аябай рахмат. Ал жерде мени дарши тарбиялап, бул мындай экен да. Окуган бул таптакыр башка нерсе, швея бул таптакыр башка нерсе. Ал эми балдар менен иштешке бул аябай чоң жоопкерчиликтүү жумуш да. Бирөө эле баласын мага аманат кылып таштап кетип атат да, ушул баланы карап кандай карайт болду экен деп биринчи эметет. Бирок азыр Кудайыма шүгүр, ар бир баланы жакшы көрөм, ар бир баланын кылыгы өзүнчө. Тили чыга элек баланын дагы башынан сылап бетинен өпсөң, кучактап ушундай аябай жакшы көрөм. Тили чыккандар аябай көп суроо берет, алар андан соң тилдери таптуу. Балдар менен кошо сиз да чоңоюп жаткан турбайсызбы? Балдар. Сиз айтпадыңызбы жогоруда мен балдарга жакшы мээрим бере албадым депчи, анткени эртең менен келип кечине келип депчи. Ошол балдарга мээримиңизди берип жатыпсыз да? Азыр мээримди өзүмдүкүнөн дагы ашырып бакчаңбы? Балдарга дагы берип жатам. Кудайыма ушуга шүгүр да, аябай шүгүр кылам. Ошондой жумушка барып, азыр балдар менен иштешип атам да. Ар бири кетип атканда жакшы кал деп кетет, эртең менен саламатсызбы деп учурашат. Бул өзүнчө эле бир аябай сонун нерсе экен да. Давно эле кирип албапмын деп, давно эле балдар менен иштешпепмин. Ар кесип адамды тарбиялайт экен да. Ар бир кесип тарбиялап, жаман адам сабак берет, жакшы адам аябай адамга түрткү берет турбайбы? Жакшы жолго салгангачы мен ушундай жакшы адамдар аябай көп экен да. Чөйрөбүздө аябай көп экен жакшы адамдар. Жакшы сөздөрүн айткан адамдарга мен да ушинтип кимдир бирөөнүн көңүлүн көтөрүп, мен да жакшы сөз айтып, ушундай болсом деп аябай алдыга умтулуп калат экенсиң. Анан бирөөнүн жаман нерсе болуп атканын көрүп алсаң, Кудайым буга дагы ден соолук берип, көп байлык берип, жакшы нерсени тилек кыласың да ага дагы. Анан кийин көбүнчө мага чоң эжелер чалышты да, баягы окуя болгондон кийин, даже жолдо кетип баратканда да бир врач эже ай кызым сени таанып калдым деп, өзү врач экен, МТТнын врачы аябай мага акыл насаатын айткан. Мен чоң эжелерден акыл насаат алганды, мындай тарбия алганды аябай жакшы көрөм да. Мага мындай бол, мындай кыл дегендерди мен аябай түшүнүп угам, анан ошону кылганга аракет кылам да. Анан дагы бир эже бар, постоянно чалып балдарымды до сих пор сурап турат. Эштегенден кем эмессиңби, балдарың ден соолугу жакшыбы, өзүң жакшысыңбы?
андай бол, мындай бол, балдарыңды туура жолго тарбияла деп турат. Ошо эжелерге аябай чоң рахмат. Сиздин эң жакшы сапатыңыз бул изденүү экен да. Изденүү, жакшы бир нерсе кылуу, элге жакшылык кылуу, сизге бирөө кыянаттык кылса дагы ошону кечирип коюу. Бул эме да, бул бардык эле адамдарда бул сапат жок да. Анан дагы ошол билимиңизди өрчүтүп, азыр университетте окуп жатат экенсиз. Канчанчы курс болуп калдыңыз? Ооба, азыр Кылчурда окуп атам. Окуумду улантып жатам, Кудайым буюрса. Дипломдо болот экенсиз. Эч убакта кеч эмес. Окуу жана окуу кеч эмес. Окуу жана окуу. Кызым айткандай, мен өткөндө китеп алып келгем да, кызым окуган китеп алып келсем, күлдү эле, апа сизде убакыт болобу ушуну окуганга деп. Кызым окуп атат, ал китепти мен менен жарышып. Но мен күндө изденүүдөмүн, окуйм, китептерди окуп, баягы аракет кылам да баланы. Азыр мен сразу кирип эле иштеп атканым, иштеп балдар менен иштешип атканым менен ошолорго дагы туура тарбия бергенди, ошон үчүн көбүрөөк окуш керек, дагы окуш керек. Эми байке менен жашап атканыңызга 20 жыл болуптур. Мисалы үчүн үй бүлө куруп атканда, мисалы үчүн болочокто жолдошу менен 2 жылдап, 3 жылдап сүйлөшүп, укмуштум эле үлпөт той беришип, укмуш кыз узатып, акыры аягы 1 жылдан кийин ажырашып кетет. Себеби эмне десең, эми бир үйдө жашап, бири-бирибизди билип, биз бири-бирибизди жакшы түшүнө албайт экенбиз. Биздин мүнөздөрүбүз дал келбей калды деп коет. А сиз 15 мүнөт сүйлөшүп эле тийип алыпсыз. Анан 20 жылдан бери ушул түтүндү, ушул коломтодо бул өзүнчө сиздин мамлекетиңиз да, ушул мамлекетиңизге эч кимге кол салдырбай кармап келип жатат. Сыры эмнеде? Байке ушунчалык эле жакшы болот. Ооба. Байкени кеп калалы, байкени. Жолдошум аябай жакшы, мүнөзү аябай токтоо. Мени аябай түшүнө билет да. Мен түшүнбөй калышым менен кетиши мүмкүн да көп нерсе. Бирок жолдошум мени аябай түшүнө билет, колдойт, менин кызыкчылыктарымды колдойт, мен айтканды колдойт да. Мен ушундай кылайын деп атам десем давай дейт. Көп жерде мени көтөрмөлөйт, баардыгына уруксат берет. Ошон үчүн баягы артымда күчтөп мени баягы дем күч берип түрткү болуп, колдон буттан алып турган жолдошум бар үчүн мен дагы тыкылдап баягы эме болсом керек. Ар бир ийгилигиме кубанып турат да, сен молодецсиң, мага ушундай эме айтып турат, ошону мен көнүп калгам да, ушул нерсеге. Сен молодецсиң, сен колуңан келет, сен кыйынсың да деп айткан нерсеге көнүп калгам. Ошол нерсе бир аз айтылбай калса мен артка кетип баштайм да, сезем да өзүмдү. Дайыма жакшы сөздөрдү уктурушуңуз керек экен да, дайрегиңизге. Эгер кичине көңүл бурбай калсам да мен ошо башкача болуп баштайм. Бирок башында кыйын болду деле элестетсеңиз, 15 мүнөт сүйлөшүп эле турмушка чыкканыңыз. Ооба, кыйын болгон, аябай кыйын болгон. Анан бирок турмушта мен апа Туур дедиби? Турмуш. Бул турмушта өйдө ылдый, жокко барга баардыгына чыдаш керек. Илгеркилер даже мындан да катуу болгон, сен эмне азыркы жашооң сонда деп баягы кыз болбой эле астана беребиз го, жок, наоборот түлкү берип эле жаша, эмнеге антпе, ким эле жыргап атыптыр, жашайсың, күйөөң жакшы, сенден кетет деп ушундай өзүм төркүндөрүндө сенден кетет ушул деп. Жакшы. Бул 20 жыл болсо, Кудай буйрса дагы бир 40 жыл чогуу жашап коюңуздар. Бриллиант свадьбаңыздарга Кудай буйрса келели. Замандаштар, жасалган тамагыбыз дагы даяр болуп калды. Келиңиздер чогуу даамдап чай ичели. Замандаштар, келиңиздер чогуу даамдап көрөлү. Келиңиз, алыңыз. Кана биз сымыла дейли. Студент күндөрдө өлө картошка жейт элек. Өзгөчө, ошол күн эске келет. Баат даана бышат го. Айдын 15-и жарык, 15-и караңгы дегендей, азыр сиздерде эң жакшы мезгил. Кудайга шүгүр, үй жайыңыздар бар экен. Мынакей Кудайдын эмеси көзү сиздин үй бүлөңүзгө түшүптүр, ушунчалык Кудай деген киши экенсиз. Канча дегенде сиз жогоруда айткандай үй бүлө бир чатырда үй кылып жашап жатат.
сиздер ушуна чоң үй Кудай буйрса документиңиздерди колго алып алсаңыздар дагы келебиз. Учурдан пайдаланып, сиздин дагы күйөрмандарыңыз бар. Күйөрмандарыңызга бир жакшы кабыл тилек айтып койсоңуз. Дагы күйөрмандардын баардыгына терең ыраазычылыгымды билдирем. Ысыгымды, суугумду баягы кыйналганда баардыгы жазып, көрүп, мен ыйласам кошо ыйлагандар, кыргыз эли менен айланса болот негизи. Баардыгыңыздарга терең ыраазымын, терең ыраазычылык билдирем. Кудайым буйруса, китебимди колума алып алсам, азыр китепти ала албай азыр кичине неме болуп атат. Китепти колго алып алсам, андан кийин баардыгыңыздарды чакырам, баардыгыңыздарды чакырып атап Онлайн той кылабыз деңиз. Кудайым буйруса, сөзсүз түрдө келиңиздер. Китебимди колума алып алсам эле Кудайым буйруса, ушуну Кудайдан көп тилеп атам. Жакшы. Коноктук деген бул аябай жакшы нерсе. Конок тоскондугун өзүм аябай жакшы көрөм. Көпкө эле монтип бат-бат чакыра берейин дейм, азырындай. Жана айткандай эле, ушу китеп колго тийбей эле. Ошону менен токтолуп турам да, чынында эле. Жакшы, тарынбай тургула. Кудай буйрса, коюн союп, сиздерди чакырып, сөз түрдө үйгөрдү кылат. Бул үйдө дайыма жакшылыктар болсун. Бул үйдө тапчыкалар көп экен, дагы тапчыкалар көбөйө берсин, балдардын үйлөрү, үндөрү жаңыра берсин, улуңузунан бой жетип, Кудай буйрса 3-4 жылда келин алат экенсиз, ошондой жакшылыктарга гана күбө болуп жүрө берели. Аты жөнүм Назира Бердиогулова. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө дал ушундай дастаркон жайылып турсун. Нан болсо ыр болот дейт. Ушундай сонун биз нотада коштошобуз. Аты жөнүм Назира Бердиогулова. Расмий каналыбызга катталыңыздар. Жакшы комментарийлерди калтырыңыздар. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейитет дегендей жакшы гана сөздөр айтылып жүрсүн. Рахмат. Саламатсыздар.